Assalamu alaikum, hurmattуу YouTube sүйүүчүлөрү, Desin TV kanalынын катталуучулары, сиздер менен мен Бакыт Сулайман. Урматтуу менин көрүүчүлөрүм, азыр мен Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын активисттеринин бири, сиздер жакшы билесиздер. Ушул Москвада мен сыяктуу мигрант болуп жүргөн Орозайым Нарматова деген татынакай кызыбыз бар. Өтө активдүү, ушул партия үчүн күйүп жанган, дайыма элдин мүдө көксө тилектерин айтып жүргөн ушундай карапайым кызыбыз бар. Мен ушул Орозайым менен кече сүйлөштүм эле, ушул 12-лерге жакын мен звонить этемин, сүйлөшөбүз деп. Азыр тактадым, сүйлөшүүгө даяр экен, эмесе азыр мен байланышка чыгамын достор. Көңүл коюп, ушул биздин маекке куш келиңиздер. Алло, Орозайым, саламатсыңбы? Алло. Саламатсың. Орозайым, мен мына көрүүчүлөрүмө убада кылып, ушул Орозайым менен сүйлөшөм дедим эле. Сага менин бир нече суроолорум бар, Орозайым. Негизги биздин азыркы маек шайлоо тууралуу болмокчу. Көптөгөн суроолор ушул мага, менин каналыма шайлоо боюнча келип жатат. Андан башка дагы өзүбүздүн мукумий сөздөрү бар, аларга дагы күбө болосун. Азырынча шайлоодон баштайлык. Менин түшүнүгүм боюнча, Орозайым, өткөндө сен дагы чыгып айттың. Маселен, паспортубуз бар деп коелу. Кээ бир кыргыздардын биометрикалык паспорттору бар, жаңы үлгүдөгү ID карт. Ал эми кээ бир кыргыздардыкы болсо загран паспорт, анан эски үлгүдөгү биометрикалык эмес ID карттар. Бизде ушундай 3 түрдүү документтер менен шайлоого бармакчы болуп жатабыз. Анан эгерде кимдин биометрикалык паспорту болсо, биометрикалык жактан тияктан учетко турбай эле, жөн эле консулдук учетко туруп коюу менен эле бир эле процедура менен шайлоого бара берет экенбиз. Менин түшүнүгүм боюнча ушундай. Ал эми кимдин биометрикалык паспорту жок болсо, консулдук учетко тургандан сырткары дагы бир процедура ошол биометрикалык жактан каттоодон өтүш керек экен. Ушул биометрикалык жактан каттоодон өтпөй койсо, шайлоого кире албай калат. Ал эми бардык граждандар биометрикалык паспорту баары жогуна карабай, бардык адамдар ушул консулдук учеттон өтүүгө туура келет экен. Мен туура түшүндүмбү? Элдерге ушундай деп түшүндүрсөк туура болобу, же мен бул жерде кичине туура эмес айтып атам? Ушуга түшүнүк бере кетсең. Негизинен Кыргызстандын баш мыйзамында жазылганда, Конституцияда 18-ге чыккан жаран шайлоого жана шайланууга укуктуу депчи. Анан 2015-жылдан бери кайсы бир саясий кызыкчылыктан улам бийлик тарабынан кодекстерге өзгөртүүлөр киргизип, ал жерде шайлоого катыша турган жаран сөзсүз түрдө биометрикалык каттоодон өтүш керек деген талапты коюп коюшканда. Ошондо сиз айтып жаткан маселе боюнча чет мамлекеттегилер сөзсүз түрдө биометрикасы бар болуш керек. Анан кийин консулдук каттоого туруш керек. Эгерде консулдук каттоосу жок болсо, форма 2 тапшырыш керек деген талап бар. Ал эми биометрикасы жоктор биометрикадан өтүш керек деген талап бар. Ошондо кимдин биометрикалык жаңы үлгүдөгү ID карттары болсо, консулдук учетко гана турат, ал эми биометрикалык каттоодон өтпөйт. Ал эми кимдин эски паспорттору болсо, сөзсүз түрдө жалпы эле консулдук каттоодон өтүп, ошону менен бирге биометрикалык каттоодон дагы өтүш керек экен да, ушундайбы? Мисалы үчүн менин өзүмдүн жеке паспортум мурдакы эски үлгүдөгү кызыл паспорттан да ID картам. Бирок мен мамлекеттик каттоо кызматына барып, изимди калтырып биометрикадан өткөнмүн. Мисалы мен эски үлгүдөгү паспорт болсо дагы мен кайсы бир жол менен биометрикадан өткөндүктөн мен шайлоого катыша алам. Кантип консулдук каттоого туруп, же болбосо форма 2-ни тапшырып. Бирок азыркы кырдаалда форма 2-ни тапшыруу мүмкүн эмес. Себеп дегенде БШКнын тизме сайтына кирип,
форма 2-ни тапшырам десең, өзүңдүн паспортуңдун паролун билишиң керек экен. Ал паролду билиш үчүн ошол паспортто окуй турган картридер аппараты керек экен. Ал аппарат бир гана ошо шайлоо комиссиянын мүчөлөрүндө жана мамлекеттик каттоо кызматкерлеринде гана болот. Ошондуктан мигранттарга эң ыңгайлуу жол бул биометрикасы барлар консулдук каттоого туруп эле шайлоого катыша берет. Ал эми биометрикасы жоктор консулдук бөлүмгө барып, изин берип, биометрикага туруп, консулдук каттоого туруп, анан шайлоого катыша алат. Кандай учет жөнүндө сөз болуп жатат? Кандай список? Мен мисалы үчүн меники биометрикалык паспортум бар, жаңы үлгүдөгү. Менде эмне процедура күтүп турат? Мен эч нерсе кылбай эле консулдук учетко барып туруп, анан шайлоого катыша беремби же ага чейин дагы бир кандайдыр бир тизмеден өзүмдү интернет аркылуу такташым керекпи? Ушул жагын айтып койсоң. Боршайком тизме деген сайт ачкан. tizme.gov.kg деген. Ошол сайтка кирип, шайлоочулардын арасында өзүңүздүн тизмеңизди текшерсеңиз болот. Тизмеңиз мисалы үчүн сиздин каттооңуз Кыргызстанда турса, сиз сөзсүз түрдө консулдук бөлүмгө барып, ошол жерден консулдук каттоого турушуңуз керек, же болбосо консулдук бөлүмдөн электрондук дарегин алып, ошол жерден консулдук каттоого туруучу бланкты өзүңүзгө өткөрүп алып, компьютерден аты жөнүңүздү жазып, 3-4 сүрөтүңүздү коюп, колуңузду коюп туруп, сканерлеп жиберип койсоңуз да консулдук каттоого тура аласыз. Түшүндүм. Ошону менен сиз шайлоого катыша аласыз. Анда демек, азыр мына биздин маек бүткөндөн кийин Орозайым ошол жанагы кандай эме менен кире турганын менин WhatsApp номериме жөнөтүп койсоң, анан мен дагы ушул канал аркылуу айтып элдерге ушундай сайттан карап, өзүңүздөрдүн тизмеңиздерди тактап туруп, андан кийин анан консулдук учетко туруп, биометрикасы жоктор биометрикалык учетко дагы туруп деп айтып койсок, анда туура болот экен, Ошентип жанагы списоктон адамдар баарын өзүң көрүш керек экен да демек. Туура, ошондой. Мен түшүндүм. Себеби ошол биз паспортторду алмаштырып жаткан мезгилибизде база данный деп коет экен. Ошол базага бир тургула дегенде турганбыз да, демек болуш керек. Ошол база данный жөнүндө сөз болуп жатыптыр да. Ошол мен могу жакта жашаймын деген сөз экен да. Жакшы, бул шайлоо боюнча бир аз тактоо болду. Эми мындай да, Орозайым, күндө эле дагы сүйлөшүп элдерге мындай маек берүүгө шарт деле болбойт. Ошондуктан сага менин бир мындай суроолорум бар да. Эгерде каршы болбосоң, мен ошол суроолорумду мүмкүнчүлүктөн пайдаланып берип калайын. Мына Орозайым, акыркы кездери мен жеке өзүм жөнүндө айтсам, ушул шайлоого бара жаткан партиялардын ичинен ушул эң, мен мисалы үчүн мына Бүтүн Кыргызстан партиясын элдерге айтып, ошол жакка үндөп келе жатамын. Ошону менен эле бирге ушул эл тарабындагы партиялар деп Мекенчил партиясын дагы билчелемин да. Анан жакынкы кездери ушул сенин Камчыбек Кыдыршаевич Ташиевке айтып койгон сөздөрүңдөн кийин аябай сен тарапка көптөгөн чыныгы адамдарбы же фейктерби, айтор ушундай нерселер башталды да. Эми мен бул жерде өз позициямды айтсам, ушул мен өткөндө дагы айткам, Мекенчил партиясы менен Бүтүн Кыргызстан партиясын мен оң колум жана сол колум дегендей эле караймын да. Ушул чыныгы элге күйгөн партиялар ушулар деп ойлоймун. Ал эми Камчыбек Ташиевдин мындай позициясын караганда мен деле ойлоп калдым. Камчыбек Кыдыршаевичтин өзүнүн авторитети деле зор. Мен мисалы үчүн абдан сыйлаймын. Көп элге эмгек сиңирген патриоттуулук жактары бар, мекенчилдик. Анан ушул Садыр Жапаровду бет алдына ураан тутуп чыккандыгы мындай менде деле бир ой пайда болду. Эми анча туура эмес. Жөн деле өзүнүн урааны менен кеткенде деле элдер колдомок деп, анан сен эми кичине кызуугандуулук алдырдыңбы же мындай кичине саясий тажрыйба жоктон болду, иши кылып кандай болгондо дагы сен каттуу резкий айттың. Анан элдин ичинде ушундай нерсе жаралып калды да. Эми ошол нерсени ушул бийликчил партияларга каршы кетип аткан эки кыймылды бөлүп жарыш үчүн
элдердин ортосунда аябай ушундай нерселер башталды да. Эми мен бул чыныгы ошол мекенчилдер же болбосо чыныгы бүтүн Кыргызстандын адамдары айтып жатабы мен билбейм, бирок аябай эле бирине бири каттуу сөздөрдү айтуу, ушундай сенин сөздөрүңдү болсо мындай кыркып туруп, ошондой адамдын эмесине тие турган жерлерин гана көрсөтүшүп, ушундай нерселер кетип атат да. Атайын бир кызытуулар жүргөнсүп атат да менин оюмча булчу. Ушул Камчыбек Кыдыршаевич жөнүндө, анан ушул Садыр Жапаровтар жөнүндөгү мен сенин оюңду билгим келет. Анан ушул партияга, Мекенчилдер партиясына болгон сенин көз карашың жөнүндө бир кыскараак түшүндүрүп айта кетсең, эгерде мүмкүнчүлүгүң болсо. Рахмат сурооңуз үчүн. Негизинде мен Facebook социалдык тармагында 2013 жылдан бери олтурам да. Анан деги эле ошол 2013 жылда Facebookка кошулуп, саясаттын жакшы жаманын калчап, ак менен караны айырмалап калган учурда Садыр Жапаров чет мамлекетте жүрүп, ошол жаштарга байланышка чыгып, мен Мекенчил деген партиям бар, ушул партияны жаштар силер алып чыксаңар жакшы болот эле деген сунушта ошол активдүү жаштарга Мекенчил партиясын берген да. Анан бергенде биз туура кабыл алып, ушул саясатчылардын арасында таза жана мекенине күйгөн инсан катарында Садыр Жапаровдун сунушун кабыл алып, ошол киши менен биргеликте саясатка аттанабыз деп, Мекенчил партиясын элге таанытуу үчүн абдан көп күч жумшап, бийликтин айрыкча Атамбаевдин куугунтугун көрүп, алардын аркабыздан түшө калып, ар кандай ыкмалар менен бизге жолтоо болгондоруна дагы сынып калбай, ушундай алга кадам таштап жүрүп, Мекенчил партиясын эл ичинде аз да болсо көрүнүктүү партия кыла алдык деп ишенем. Ага толук түрдө менде видео, фото, фактылар, менин канча чырылдап жүргөндүгүм, керек болсо атам, апам, Раматылык апам китептерин көтөрүп алып, Садыр Жапаровдун Уланган Күмтөр баяны, саясатка аралашкан 10 жыл деген китептерин өзүнүн коллегаларына таратып, үйдө элдерге тамак бышырып берип, ушинтип таратып, ошол сыяктуу эле мына канчалаган биздин жашы өтүп калган аксакалдарыбыз чуркап жүргөндүгү бар жогу көз алдыма өтүп, мен өткөндө Мекенчил партиясын Садыр экөөбүз түптөгөнбүз деп Камчыбек Ташиевдин айтканын көрүп таң калдым да. Себеп дегенде Садыр Жапаров чет мамлекетке ата журттан чыгып, анан кеткенден кийин ата журттан чыккан. Ошол мезгилде Камчыбек Ташиевич мырза ушул саясатка мен ушундай сынып калдым, же болбосо кандайдыр бир кадамдарды таштоодо экиленип жатамын деп, анан аймактарга барып, анан кийин Атамбаевдин убагында кечирим сурап, мен бар жогунан кечирим сурайм деген кадамдары болгон да. Анан Садыр Жапаров саясатка аралашкан 10 жыл деп жазып чыккан китебинин ичинде ушул Ташиевич мырза менен биргеликте болгон чабалдыктарды, Ахматбек Келдибековдун чабалдыктарын бар жогун жазып чыккан. Ал китепти окуган адамдар бар жогу түшүнөт. Анан мен ошондо дагы Камчыбек Ташиевди аябай сыйлап, баары бир бул деген элим деген эр азамат Төштөк окуясында башын байлап барган деген менде ага болгон сый урмат абдан бийик болчу. Ал эми 2017 жылы 25 мартта Садыр Жапаров келип камалып калды. Ушул Мекенчил партиясы менен келип президенттикке кандидатурамды коем деген максаты бар эле. Биз дагы мекенчилдер абдан колдоп жүргөн элек. Мекенчилдердин эң көзгө басар алдында Ошто абдан көп салымды кошуп жүргөн алгачкы партиянын түптөөчүлөрүнүн бири катарында өзүмдү билем жана мени менен чогуу жүргөн, ошо Facebook социалдык тармагынан байкап, анализ жасап жүргөн биздин мекендештер да жакшы билет да. Аны өздөрү байкап, окуп, мурдак видеолорду көрсө болот. Ошондо Садыр Жапаров камалып калганда мен Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылганмын да. Баары бир кандай экөөңөрдүн ортоңордо келишпестик болбосун, кандай учур болбосун, силер деген элге кызмат кылчу инсансыңар. Келип ушул Садыр Жапаровка колдоо көрсөтүп, өзүңүздүн адилеттүү сөзүңүздү айтып койсоңуз мен абдан кубанар элем деп бир нече жолу кайрылганмын. Ал биз экөөбүздүн маектешкен жазууларыбыз дагы бар. Ошондо Камчыбек Кыдыршаевич мырза эмне деп жооп берген өзү билет. Мен ал нерселерди жеке жазышкандарыбызды айткым келбейт да бул жерге. Анан ошондо бир иренчип калдым. Кийин президенттик шайлоо жакындаганда
Камчыбек Кыдыршаевич келип сотко келип Садыр Жапаровдун колун кармап өп, анан кийин колдоп калды. Анан кийин мына Сооронбай Жээнбековду колдоп жатамын мен. Мекенчилер ушул Сооронбай Жээнбековду колдосоңор Садыр Жапаров сөзсүз түрдө түрмөдөн чыгат деген сунушун берди бизге. Анан кийин мен ойлонуп көрдүм. Керек болсо ушул жанагы Барпыда өткөргөн чогулушуна дагы көптөгөн мекенчилер бардык. Барганыбызда ошол жерде Сооронбай Жээнбековду аябай колдоп, ошол жерде сүйлөп, бул киши деген ушундай имандуу киши деп Жээнбековду айтып чыкты. Ошондо мен эмнегедир Жээнбековго ишеним арта албадым, себеп дегенде ал киши Оштодагы иштеди, бир туугандары менен нечен жылдан бери саясатта жүрөт, болгондо дагы Атамбаевдин көчүн улайм деп келип атканда, анан мен Садыр Жапаровду бул баары чыгара албайт деп мен кетип калганмын, Жээнбековду колдой албай. Бирок ошол жерде Камчыбек Ташиевдин сөзү менен Сооронбай Жээнбековду мекенчилердин 70% колдоп турду. Анан мен аябай таң калып ойлонуп отурдум да, мен эч кимисине жаман да сөз айтпадым, жакшы да сөз айтпадым. Саясий кырдаалды карап турсам, 2017 жылдын ушул октябрь айында шайлоо өттү. Адахан Мадумаров шайлоодон кийин айтып чыкты. Мынау мыйзамсыздыктарга макул эмеспиз. Мынау деген саясий куугунтукта жаткандарга макул эмеспиз. Мөңгүлөрүбүздүн кен байлыктардын талкалангандыгына макул эмеспиз деп чыккан. Негизи бул идеяны Садыр Жапаров да айтып чыккан. Камалып жаткандагы бирден бир себеби да бул Кумтөр алтын кенинин талкаланышы, элге иштебегендиги, канадалыктарга сатылып, көптөгөн чиновниктер ошол жерде жыргап кунап жашагандыгын айтып чыгам деп Садыр Жапаров камалды. Bundan бирден бир себеби. Анан мен ойлоп калдым, Садыр Жапаров камалганы менен идея камалбаш керек да. Ал көтөрүп чыккан идея элге жетиш керек. Аны көтөрүп чыккан анын колдоочулары ачык айкын айтып чыгыш керек. Балким Садыр Жапаров түрмөдө жатып, аны айта албай жатат. Биз деген анын көзүн карабай Садыр Жапаровдун идеясы камалбаганын, ал идея алдыга жүрө берет экендигин далилдешибиз керек деген максатта мен макул эмесмин кыймылына барып, Назгүл Эшеналиева баш болуп кошулдук. Кошулгандан кийин эмнегедир ушул мекенчилердин арасында баягы сиз айтмакчы, баягы мага айтып атпайсызбы, саясий тажрыйбасы жок. Жол болсо алдыга мындай арканды узун таштай албай. Мындай бир адамга эле фанат болгондор абдан чоң сындарды айтып чыкты. Биз ошондо дагы тилибизди тишибизге басып чыдадык, эл үчүн, келечек үчүн. Анан ошентип жүргөндө булар Сооронбай Жээнбеков жакшы президент, Садыр Жапаров сөзсүз бошонуп чыгат. Садыр Жапаровду Сооронбай Жээнбеков бошотот, экөө чогуу бир фракцияда иштеген. Ушулардын жолу бир деп абдан көп 2 жылдай Сооронбай Жээнбековду макташты да мекенчилер. Мен ошондо дагы деле ишене албай турдум, себеп дегенде көрөгөч мурдатан чындыкты айтып келген Адахан Мадумаров Сооронбай Жээнбеков эч качан чыгарбайт Садыр Жапаровду. Чыгарганга духу жетпейт. Чыгаргысы келбейт алардын деп чындыкты чыркыратып айтып турду. Ошондо дагы Мадумаровдун чындыкты айткан сөзү көпчүлүккө жаккан жок. Мына ошондо Мадумаровдун да сөзү туура экендиги, биздин жасаган анализибиз туура экендиги кийин тарых таразалап Садыр Жапаровду керек болсо мунапыс да бербей, жеңилдетпей дагы кайра эле ошол 11 жылга соттоп түрмөгө отургузуп койду. Анан ошол Ташиев ишеним арткан Сооронбай Жээнбеков ушундай кадамдарды жасап атса, элим деген эр азаматтарды бошотпой, каяктагы бир коррупционерлердин мөөнөтүн кыскартып бошотуп жатса, кечеги эле канчалаган кылгыдыкты кылган Илмиянов түрмөдөн бошолуп чыгып атса, анан кантип бул бийликке ишеним артасың? Кантип ушул бийликти туура кылды деп айтасың? Бул деген адамдык аберге дагы жатпайт, бул адамдык аберди сактап да кала албайсың аларды мактап. Анан кийин бул жерде сиз айтып жатасыз, жанагы Камчыбек Ташиев аябай элине эмгексинген жакшы саясатчы деп. Мен ал тууралуу ал жаман саясатчы деген жокмун. Мен болгону чындыкты айттым.
Сиз убагында Садыр Жапаров камалып калганда келген жоксуз. 25-март анын балдары тепкиленип, биз мекенчилдер карайлап, соттолуп, милициялардын тепкисине калып, соккусуна калып, тетеги убактылуу кармоочу жайда сыздап бозулуп жатканда эмнеге келбедиңиз, эмне себептен шайлоо учурунда эле чыга калып атасыз деген ачуу көөдөндүн кыйкырыгы болду да. Анан ошону сиз айтмакчы, ар кандай кылып бурмалап, мени жана Адахын Кипсанбаевди жаман көрсөтүү максатында аябай фейктер, жалданма, жасалма, өздөрүнүн бетин койбой, сүрөтү жок, кайсы бир асмандан таап алган тамгалар менен курап алган каймана аттар менен кирип, бизди каралап жаткандыгын мен ойлойм, акылдуу инсандар баамдап байкап эле жатат депчи. Жакшы. Мен сенин позицияңды жакшы түшүндүм, Орозайым, рахмат. Сенин мекенчилдер партиясына болгон каалоо, тилегиң кандай ушул азыркы кезде, көз карашың ушул эфирден пайдаланып айтып кое аласыңбы? Мекенчил партиясынын менен Бүтүн Кыргызстан партиясынын программасы бир болгондуктан мен Мекенчил партиясын ошо Садыр Жапаров көтөрүп чыккан идеядан тайбай, чындыкты тике карап айтып, эч качан ушул жалганды айтып, элди канын соргон бийликке жагалданбай, ошол позицияда кетишин каалайт элем жана ийгиликтер гана болсун дейм. Жеке Мекенчил партиясын биз түптөгөндүктөн мен ага эч качан жамандык каалай албайм. Болгондо чындыкты айталы, жагалданып бийлик үчүн, байлык үчүн элге жалган айтпайлы деп сунуштайт элем да. Рахмат, Орозайым, мен дагы ушундай нерсени ушул сиздердин ынтымакта болушуңуздарды каалаймын да. Ушул бир колуң оройбу, бияк колуң оройбу, ушундай жүрөк сыздайт экен. Ушул чыныгы патриот элдик партиялар силердин ортоңорго ушундай от жаккандар болуп жатат. Эми колдон келишинче ушул эфирден пайдаланып, башка жактан пайдаланып бир ынтымакка келели. Мен дагы кечээ ушул ынтымак боюнча башка адамдар менен дагы сүйлөшүп жатам. Кандай болгон учурда дагы биз ынтымактуу болушубуз керек да. Чоң рахмат. Анан дагы мен эртеге дагы бул боюнча бир жактуу болуп калбайын деп ушул Мекенчилдер партиясынан Жазира Талайбекова деген кыз менен сүйлөшүп жүрөмүн, постоянно ушул интернет аркылуу. Ошол кыздан дагы интервью алып, көз караштарын чагылдырып берүүгө аракеттенемин. Ал эми кезектеги сурообуз мындай, сени мен билип эле жүрөм, эми ушул интернеттен көрөм, аябай сени көп колдошот адамдар, ушундай ачык, коркпой, элиң үчүн, жериң үчүн кылган иштериң үчүн. Бирок сени биз жеке билбейбиз да, ким экендигиңдичи. Ушул Орозайым Нарматова ким? Бул Орозайым Нарматова ким? Ушуга жооп берип койсоң. Мен азыр учурда 26 жаштамын. Мен жөнөкөй эле бир карапайым үй бүлөнүн кызымын. Апам мугалим болчу, атам электрик. Жөнөкөй эле карапайым үй бүлөдөн чыккан, элдин чыныгы турмушун, элдин чыныгы жашоосун жоон тери менен билген инсан катарында баягы лидерди кырдаал жаратат демекчи. Азыркы кырдаалга кайдыгер карап тура албай, жүрөктөн чыккан сөздөрүмдү айткандыгым көпчүлүк биздин мекендештерге жаккандыктан азыр ушинтип балким кайсы бир өзүм теңдөө же болбосо жаштардын арасында мындай көзгө байкалып көрүнүп жаткандармын. Өзүм жогорку билимдүүмүн, эки кесиптин ээсимин. Москвада жана Кыргызстанда билим алганмын. Кыргыз мектепти бүтүргөнмүн. 3 бир тууганмын. Эң кичүүсү менмин. Жакшы. Орозайым, эми Москвада эмне жумуш кыласың, эгерде секрет болбосо? Эми бизге интересный да, кызыктуу адамдарга. Бул Орозайым деген кыз ушинтип иштеп атат, эл үчүн жардам берип, офистерде жүрөт, анан кантип жүрөт, кандай дагы кошумча жумуштарды кылат? Ушул жөнүндө айта кетсең. Мен Москвага апам сыркоолоп калып, 2 жыл мурда келип калганмын. Ушул жерге апамды айыктыруу үчүн келгем. Негизи эле Москвада менин бир тууган агам менен бир тууган эжемдер отурукташып калган 20-10 жылдан беричи. Москвада ушул 2 жылдан бери курбум экөөбүз бизнес баштаганбыз. Биздин бизнесибиз бар жеке. Ал деген жеке ишкерлик деп айтар элем. Кудайга шүгүр, ошол бизнестин жолун таап, ошол бизнестен жакшы эле өзүбүзгө пайда табабыз. Бул деген саясатка таптакыр тиешеси жок. Кадимки эле ошол башкаларга окшоп машинелерди сатып алып,
өзүбүздүн жарандарга арендага беребиз, жумуш менен камсыз кылабыз, ушундай. Өтө жакшы. Баягы карапайым үй бүлөдөн чыгып, өз киндигиңди өзүң кесип, мен дагы ушундай бир өзүм дагы ошондой үй бүлөдөн чыккандыктан мен абдан жакшы түшүнөмүн да. Анан калп эле кээ бирөө мынтип өзүн пиар кылып сүйлөйт, кээ бирөө мынтип сүйлөйт. Ал эми мындай карапайым адамдын сөзүн карапайым адам жакшы түшүнөт да. Сага чоң рахмат жакшы жооп бергениң үчүн. Анан акыркы бир суроо ушул элдерден келип жатат. Москвадагы офисиңиздер кайсыл жерде, барат элек, ошондой учеттордон өтөт элек дегендер болуп жатат да. Ушул эфирден пайдаланып сөз менен айтып койсоң ошол дарегиңерди. Москвадагы биздин офисибиз, штаб метро Серпуховская, улица Шипок, 13, строение 1. Жакшы, анан дагы бир мүмкүнчүлүктөн эсиме түшө калды. Ушул партияга мүчө болгусу келген адамдар көп болуп жатат да. Ошол адамдар Москвадан силердин өзүңөргө барып мүчө боло алабы? Деги эле мүчө болуу процедурасы кандай жүрөт сиздердин партияга? Биздин партияга мүчө болууда эч кандай чоң деле талаптар жок. Ошол кыргыз элинин келечегине күйгөн, Кыргызстанды сүйгөн инсандар келип, ошол тийиштүү биздин азыр мен макул эмесин окугум бар кыймыл Москвадагы төрагасына арыз жазса, Бишкектеги штабка жиберебиз. Ал жактан партбилет келет, анан ошону алып мүчө болсо болот. Орозайым, сага абдан чоң рахмат. Эми мен өзүмдүн карындашымдай көрүп, официалдуу сөз менен сиз деп кайрылбай эле сен деп сүйлөдүм. Чыңгыз Капаровду деле ошентип сүйлөйм, сени деле ошентип айттым. Эми ага капа болбойсуң. Көрүүчүлөрүм дагы мындай копол сүйлөдү деп капа болбоңуздар. Анткени мен Орозайымды жакын адамымдай көрөмүн да. Негизги эле жаштарды көтөрүүнү биринчи максатым деп эсептеймин. Чоң рахмат Орозайым келип бергениңе. Акыркы бир сөздөрүң болсо айтып кой эфирде адамдарга. Рахмат. Мен ушул сиздин каналыңыздын көрүүчүлөрүнө жакшы комментарийлерди жазып, бизде алкап, бизде ушул жакшы дем берип, бизге жакшы сөздөрүн жазып жаткан жалпы инсандарга ыраазычылык билдирет элем. Анан кийин азыркы социалдык тармактарда таркап жаткан ар кандай аты жок, таптакыр белгисиз бир бет капча манган фейктерге ишенбөөгө чакырат элем. Ошондой эле менин максатым бийликке же байлыкка эртелеп жетип алуу эмес. Себеп дегенде менин ата энем мени ушундай жөнөкөй эле элдин ортосунда жүрүүгө тарбиялаган. Эгерде бийликке же байлыкка жетүү максат болсо, анда азыркы учурда бийликте олтурган көптөгөн партиялардан жеке мага көп сунуштар келген. Мен алардын бар жогун четке какканмын. Мага бийликке өтүп алуу же болбосо байлыкка жетип алуу максат эмес. Чындыкты айткандан Атахан Самбаевич айтмакчы, коркпогула. Жаныңарда унчукпай жүрүп, чымындай болуп ызылдап, канын соргон кан соргучтардан Кудай сактасын. Чындыкты айткандар элине күйүп, жерине күйүп айтат да. Бул жүрөктөн чыккан чындык. Ошондуктан чындык айрымдарга учурунда катуу тийип, ачуу айтылышы мүмкүн. Бирок ал кайсы бир нерседен сактап калуу максатында айтылган чындыкта ушуну туура баамдап, туура баа беришин суранат элем элдерден. Рахмат сизге Бакыт байке, каналыңызга жана сизге ийгиликтер болсун. Рахмат. Сага дагы ден соолук, баардыгы жакшы болсун, саламатта бол. Урматтуу менин көрүүчүлөрүм, мына Орозайым менен дагы сүйлөштүк. Өз пикирлериңиздерди айтып, биздин беседа кандай болду, дагы кандай кошумча алымчаларыңар бар, ушуну белгизип койгула биздин каналга. Андан кийин ушул билип билбей, ушул эки бир туугандай болгон партиянын ортосуна от жагып, кандайдыр бир элдик кыймылдарды алсыздандырууга болгон күчтөргө кошулуп, эмоция калтырып, ар нерсени сүйлөй бербей, өз позициябызды так карманалы, жалпы багытыбызды тактап алалы. Саламатта туруңуздар. Сиздер менен мен Бакыт Сулайман. Алга!